Саламатсыңарбы балдар? Силер менен экран аркылуу көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабат ачуу сабагыбызда тыбыштар, үндүү жана үнсүз тыбыштар, созулма үндүүлөр деген темалар менен таанышабыз. Балдар, кана экранга көңүл бургулачы. Шамалдын үнү, көлдүн толкуну, келгин куштар кетип жатат. Жамгырдын үнү, биз сыйкырдуу күз деп коебуз. Балдар, бул үндөр кандай угулуп жатат? Азаматсыңар балдар, шыңгыр үндү, мээримдүү, куштардын коштошуу үнү. Эми балдар, ушул үндөрдү угуп атабыз, сүйлөп, айтып жатабыз. Демек, кандайдыр бир тыбыштарды угуп жатабыз. Тыбыштарды биз көрбөйбүз, кармабайбыз. Биз тыбыштарды кулагыбыз менен угабыз. Балдар, эсиңердеби? Биз өткөн сабакта сүйлөө органдары жөнүндө маалымат алганбыз. Келгиле, да бир жолу эсибизге салып коелук. Тил, тиш, таңдай, эриндер. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар. Тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшөт. Үндүү тыбыш ооздон чыгып келе жаткан аба эч кандай тоскоолдуксуз сыртка чыгат. Ал эми үнсүз тыбыштар болсо, ооздон чыгып келе жатканда аба сүйлөө органдарына тоскоолдукка учурап чыгат. Үндүү тыбыштарды биз кызыл түс менен, ал эми каткалаң үнсүздү көк, жумшак үнсүздү жашыл түс менен белгилейбиз. Келгиле, созулма үндүү тыбыштарга токтололу. Силер менин артымдан кайталагыла. А, Э, О, Ö, У, Ü. Кайталадыкпы балдар? Азаматсыңар. Келгиле балдар, эми биз силер менен чогуу оюн ойнойлук. Балдар, мен сөздөрдү айтам. Эгерде ал үндүү тыбыштан башталса, анда кол чабабыз. Ал эми эгер үнсүз тыбыштан башталса, баш чайкайбыз. Алма. А, үндүү тыбыш. Чычкан. Ч, үнсүз тыбыш. Кайчы. К, үнсүз тыбыш. Кирпи. Мында дагы К тамгасы үнсүз тыбыш. Алча. А тамгасы үндүү тыбыш. Жөжө, Ж тыбышы үнсүз тыбыш. Балдар, оюн кызыктуу болдубу? Силерге жактыбы? Азаматсыңар. Келгиле, эми үнсүз тыбыштарга токтололу. Бул эмне? Туура, бак. Достор, бак деген сөздү мени менен кайталагыла. Бак, бак. А, бак деген сөздүн башында кайсы тыбыш айтылды? Азаматсыңар. Б тыбышы. Б тыбышы жумшак үнсүз. Б тыбышын айтууда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурады. Келгиле балдар,
Эми өзүңөр айтып көргүлөчү. Б. А бул эмне? Бул ашкабак. Ашкабак сөздүн башына А тыбышы келди. Оба, А тыбышы үндүү тыбыш. Аны айтууда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учураган жок. Келгиле, чогуу айтабыз. А. А бул эмне? Оба, бул кызылча. Балдар, мени менен чогуу кайталагылачы. Кызылча. Сөздүн башына кайсы тыбыш келди? Туура, азаматсыңар балдар. К тыбышы. К тыбышы каткалаң үнсүз. Ал көк түс менен белгиленет. А булар эмне балдар? Туура, булар тыбыштарды айырмалап турган белгилер. Балдар, үндүү тыбышты үнсүз тыбыштан кантип айырмалайбыз? Аларды өңдөрү менен айтылышы боюнча айырмалай алабыз. Келгиле, баарыбыз көзүбүздү жумуп, бүгүнкү сабакта эмне өткөндөрүбүздү эстейлик. Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү сабак силердин эсиңерде калды деп ишенем. Кийинки сабакта жолугушкача саламатта калгыла.